Салам достор, сиздер Билайн номериңиздерди алып, паспортуңуздар менен Билайндын кеңсесине же Доскредо банкка барып, мага эл карт керек десеңиздер, замат да ачып берет. Билайн номериңиздерге кадимкидей 5000, 10.000 кылып единица салдыра берсеңиздер болот. Жана ошол акчаларды кандай кылып ала турган жолун мен сиздерге азыр айтып берем. Баланс кейжени телефонуңуздарга көчүрөсүздөр дагы ошол жерге баягы Доскредо банктан же Билайндын кеңсесинен алган эл картыңыздарды туташтырасыздар. Андан кийин бул жерде мисалы баланс кейжига кирип турсаңыздар, ошол жерде канча акчаңыздар болсо чыгат, телефонго, эл картка деп чыгат, телефонго десе номер жазасыздар, эл картка десе эл картыңыздарды ошол жерге номерин жазып 16 цифраны туташтырып аласыздар. Андан кийин сиздер бул жерде канчалаган көптөгөн төлөмдөрдү аткарсаңыздар болот. Виза карта, мастер картка комиссия алынат, эл картка алынбайт. Андан кийин сиздер эл карт мобайл дегенди мынакей көрсөтүп берем сиздерге. Ушуну көчүрүп телефонуңуздарга. Андан кийин баланс кейжидагы акчаңызды сиз ошол эл картка которуп алсаңыз болот. Мынакей акчалардын суммасы, төлөмдөр алынган жана кошулгандар. Андан кийин сиз буну банкоматтан, любой банкоматтан барып эле чыгарып аласыз. Бул жерлерден көптөгөн мисалга Ошка, Билайн, Мегаком номерлерге жана башка коммунальный услугаларга төлөсөңүздөр болот. Үйдө отуруп алып эле. Жана да бул Ошка телефон номериңиздер болсо, анда Ошканын кеңсесине барып, мага эл карт керек десеңиздер, Ошка компаниясы дагы Доскредо банктын эл картын берет сиздерге, же Доскредо банкка барып Ошка номериңиз болсо, ал жактан да эл карт чыгарып, дал эле ушундай акча чыгарып алсаңыздар болот. Эми ушул акчаларды чыгаргандан кийин виза картага салабыз. Ал үчүн биз виза карта Оптима банктан же болбосо башка банктардан айтор рублёвый счету бар, Демир банкпы, Кыргызстан банкпы, интернетке покупка болсо, рублёвый счету болсо, каалаган банкыңыздан ачтырып алсаңыз болот ушундай виза карталарды. Андан кийин биз ошол эл карттан чыгарып, банкоматтан алгандан кийин акчаны кайра ошол мисалы Оптима банктын виза картасы болсо сизде, Оптима банктын терминалынан кайра ошого сыртында 16 номериңизди терип туруп, акчаңызды саласыз дагы Атомиге личный кабинетке кирип төлөм кыла берсеңиз болот. Россиядагылар Сбербанк менен төлөм кыласыздар. Сиздерде деле ушундай Сбербанк виза карта, магазинге кирип эле продукцияларды тандап корзинага салып туруп эле номер ушул мына жерде турган 16 номер, месяц код, артында номерди жазып эле сиздер дагы төлөм кылсаңыздар болот. Любой эле банкта интернетке доступ барбы, рублёвый счет барбы деп тактап туруп эле, анан ооба десе гана ачыңыздар. Ал эми кээде алар билбей туруп ооба деп коюшат. Мисалы Демир банктын эл картын ачтыңыз, виза картасын чогуу ачтырып, баягы единицаңызды эл картка которуп туруп, кайра эле эл карттан үйдө туруп эле виза картаңызга 10.000, 20.000 которуп койсоңуз болот. Комиссиясыз алат. Терминалга барып акча салып отурбайсыз. Үйдө туруп эле төлөйсүз. Ошондуктан бир банктан ачтырсаңыз, рублёвый счет болсо, эл картын дагы, визасын дагы ачтырып алганыңыз өтө сонун болот. Бул баарыңыздарга өтө пайдалуу. Эгерде сиздин түшүнбөй калган сурооңуз болсо, төмөндөгү номерге кайрылсаңыз болот. Эгер сизге видео жакса, лайк басып, каналга катталып койсоңуз болот. Саламатта калыңыз.